Assalamu alaikum, hurmatly Insta dostlar. Dağda kezektegi tüz efirüstü başladık. Tüz efirüstü dağ bir kızıktı meselelerdi götürüz. Kudayım buyursa. Soruңарды bергile. Jana biz densoluk jönündө сүйлөшөбүz. Ар дайым айтып жүрөм, biz politikadan alыспыз. Bizge bergen çoң nemat, жакшылык. Бул Аллахтын bizge bergen денсолугу. Адамзат үчүн эң кымбаттуу болгон бул денсолук, ошо денсолук жөнүндө ар дайым сүйлөшөбүз. Жана сүйлөшүп келатабыз. Биз дарылай турган кесипти, таапчылык кесипти тандагандан кийин адамзатка жардам берүүгө милдеттүүбүз, өзгөчө денсолугуна. Андыктан биз менен болгула. Мынакей бизде линиябызда Дамира, биздин Сеннамет клиникасынын терапевти жана гинекологу. Эмне үчүн Дамираны чыгардык? Гинеколог катары бүгүн өзү көп суроолорго жооп берет. Өткөндө ошо бизде бир женский аппарат, гинекологический аппарат, интим омолаживание деп коет экен аны. Биз аны кыргызчадагы өтө которо албай эле. Аны кыргызча аталышын жакшы айта алып жеткирбей эле ушинтип кыйналып атабыз. Мына ошол аппарат тууралуу биз маалымат бердик эле. Биздин маалыматка өтө көп суроолор түштү. Ал аппарат эмне болгон аппарат, ким колдонот, качан колдонот, канча жолу колдонот. Бул аялдын кынын кичирейтет, андан тышкары ошо башка буручтарды дагы, булчундагы беттеги буручтарды кандай кетирет, аны кандайынан пайдаланат, ошо кынынан сууруп чыгып эле ошону кайра эле бетке шубай береби деген суроолорго чейин келип атты. Мен тамаша айтканым менен чындыкты айтып атам. Андыктан абадан көп суроолор келгендиктен биз эсептедик. Бул бүгүнкү күнү аял зат үчүн эмес, эркектер үчүн эле абдан кызыктуу маселе экенин ушул жерден сездик. Андыктан линияда болгула. Биз ушундай жана башка суроолорго ар дайым жооп берип турабыз. Мына ушинтип мен менен кошо бизге клиникага иштеген биздин медициналык кызматкерлердин ар бир кесибине өздөрүн жакшы билген специалисттер өздөрү жооп берип турат, кошулуп турат бизге. Кийинкисине балким биз невропатологду кошобуз, анткени бул нервке тиешелүү ооруга берген суроолор өтө көп болуп кетти. Ошонун ичинде остеохондроз, радикулит, остеопороз, дегеле кыжалат болуп атам, уктабай жатам деген суроолор көп болгондуктан, эмкиде балким биз невропатолог, опытный невропатолог менен кошо чыгарбыз. Балдар жөнүндө маселе болсо педиатр менен чыгарбыз. Дегеле толтура бизде болгон бардык кесиптеги биздин врачтар менен чогуу чыгарбыз. Мен силерге ушул тараптан сурооңорго өзүм эле билүүчү болуп эле, биз эч убакта бардыгын билбейбиз. Мен де көп айтам, консилиум аркылуу жооп берем. Андыктан баарыбыз билгичи эле болуп берип, ар нерсеге жооп бериш бул мен ойлойм ал туура эмес. Ар бир кесиптен, ар бир тармактан өзүнүн билгендери бар. Тоок сойсо да казапчы сойсун деген макал бул жөндөн жөн эмес, бул чындык. Мына бүгүн бизге дагы кайра кайталайм. Биздин линиябызда силер көрүп тургандай врачыбыз, терапевт, андан тышкары гинеколог, жана ушу жаңы келген бизге жакшы аппарат
гинекологиялык, косметологиялыгына жанына кирип кеткен. Ошо интим омолаживание деген аппарат тууралуу силерге жооп берет деп эсептейм. Даярсызбы, Дамира? Даярмыз. Ассаламу алейкум, устаз. Алейкум ассалам. Мына элди жана сиз да күбө болдуңуз. Сиз чыккандан кийин ажиотаж болуп көп суроолор түшүп атты. Кайсы суроолор көп болуп атканын сиз өзүңүз деле билесиз. Мына эми түз эфирде ошол ар кимисине өзүнчө жооп бербей эле көптөр угуп дагы ал сурооду бербесе да билип алсын ниетибиз менен биз чыгып отурабыз. Кана сиз баштап эми бир 10-15 мүнөттө бир жетишип суроолорго жооп берсеңиз. Макул, устаз. Бисмилlah. Баштай бериңиз. Бисмилlah. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Биз Сенамед клиникасынан сиздердин суроолоруңуздарга устаз менен чогулукта өзүңүздөр бере албаган көйгөйлүү маселелериңиздер болсо, суроолоруңуздар аркылуу узатсаңыздар, биз устаз аркылуу жооп берсек болот. 7 жолу боюман түштү дейт. Бул эми саламатсызбы, урматтуу эжекебизби, сиңдибизби? 7 жолу боюман түштү дейт. Бунун себеби эмнеден? Бунун себеби сизди биз медосмотрдан өткөрүшүбүз керек. Балким ЦМВ деп коет, цитомегаловирусу же болбосо герпес, уригинатальный инфекциялар болушу мүмкүн. Ошонун натыйжасынан же болбосо андан сырткары мисалы биз медиктерде билим болгону менен илим жок экен. Билим деген эмне? Биз сиздерди томографияга тартып, УЗИге салып, жана башкаларды кылып лечение кылат экенбиз дагы, бирок эффект жакшы болбой калышы мүмкүн экен. Себеби бизде көз назар сыйкырдыба деген болушу мүмкүн экен да. Ошону менен эле чектеп калбастан медицина менен биздин клиникага келип өзүңүздөргө бир дем салдырып, мындайча айтканда бизди двойной илим менен билимди алып кеткен биздин Шайлообек Уркунбаевич устазыбыз өзү ачкан Сенамед клиникасына келип кайрылып көрсөңүз, балким кийинкиси боюңузда болуп калаттыр. Саламатсызбы, муун оорулары, тизе, киста болсо көкүрөктө ооруйт. Албетте мастопатия деп коебуз биз медицинский термин менен. Мастопатия эмнеден келип чыгат? Бул мастопатия көп сыгылгандыктан, мындайча айтканда энелерибиз сыгылып, кайгырып, стресске түшкөндөн, андан сырткары нехватка витамин, гормондук нарушение, мындайча айтканда көптөгөн нерседен болушу мүмкүн мастопатия. Бунун лечениясын только УЗИнин жыйынтыгы менен карап туруп, размерине карап лечение кылабыз. Так, Дамира, биз мындай деп сүйлөшүп алалы. Бул жакта албетте көптөгөн суроолор түшөт. Сиз жана биз өзүңүз чыккандагы суроолорго жооп берсеңиз, жанагы аппарат тууралуу. Интим омолаживание кимге керек экен, канча жол келиш керек экен, баасы канча экен, баасын сурагандар толуп кетти. Ким колдонот экен, картаңдар да колдонобу, жаштар да колдонобу, анан бырышты чындап эле тегиздеп салабы, жашартып салабы, жанагы аялдын кынын кичирейтип салабы, бул чындыкпы деген суроолорду көп бербеди беле? Мына ошонун тегерегинде жооп берсеңиз, мына элдер ошону күтүп атат. Макул, устаз. Жооп беребиз. Айта бериңиз чекесинен. Мисалы биздин суроо, азыр сиз берген суроолор эле бет боюнча баштайлы. Биздин негизги аппаратыбыз Smart Lifting 4D 3 в 1 деп коет. Бир аппаратта 3 функция аткаруучу кызматы бар. Ал аппараттын биринчи вагинальный деп коет, кындын кичинертиши. Ал эми экинчиси бул беттеги бырыштарды, майда түшкөн бырыштарды жана ошондой эле кош эйик болуп чыгып калган биздин второй подбородок деп коет, ошолорду жазганга биздин аппарат жардам берет. Бул бетти биринчи бир эле сеанс өткөрөбүз. Ал эми жашы 35тен өйдө болгон кыз келиндерибиз бар, 40ка чейин. Буларды бир эле сеанс болот. Ал эми 45 жаштан
өткөн 65 жашка чейинки адамдарды биз 2 сеанс менен өткөрөбүз. Ал эми ошол эле аппараттын 3-чү кызматы бул ичтеги майларды жана ошондой эле колдогу, саандагы майларды, жооноруп кеткен майларды эриткенге дагы, мындайча айтканда, арыктатканга дагы жардам берет. Албетте биздин практикабыздан өтүп жатат азыркы учурда. Биздин именно женский боюнча аябай көп суроолор түшүп, ошолор боюнча өздөрү кайрылып, жасатып, ыраазычылык билдирип, процедурадан кийин мачама зарамы кармай калдым эле, чүчкүргөндө даже памперс кийип калдым деп кайрылгандардын саны бизде жакшы жыйынтык көрсөтүп, сүйүнтүп аткан учуру азыркы учурда. Ал эми 3-чү процедура боюнча биз жасадык, бирок бул акырындык менен билинет, сразу эле билинбейт. Ал эми бет боюнча бизде практика жүзүндө жасадык, бирок бир процедурада эле 2 жылдан 5 жылга чейин тегиздеп жашара турган функцияны биз результат практикабыздан алдык, устаз. Жакшы. Жана эрден сурап атпайбы? Бул жана заранын токтоп калышына кандай таасир берет? Бардыгы эле ошону ойлошуп атпайбы, жанагындай эле кынын кичирейткен келер деп. Ошонун негизи максаттарынан анан карылар дагы пайдаланса болобу деген суроого эмне деп жооп берет элеңиз? Жакшы, азыр основной көйгөйлүү суроо болуп атат. Недержание мачы деп коебуз. Бул биздин эмне себептен биз бул мачаны кармай албашы, матканын түшүп кетиши? Себеби биринчи, адам баласында боюнда барында аял киши жакшы тамактанып, көп тамактанып, көбүрөөк уктап, аз кыймыл болгондуктан баласы крупный плод деп коет, баласы чоңоюп кетет да, төрөт учурунда көйгөй жаратат дагы, ошонун натыйжасынан разрыв болот дагы. Биз гинекологдор кетет, өзү бүтүп кетет дейбиз дагы, бүтпөй калат да, разрыв ошо боюнча калат да. Кийин жашы өткөндөн кийин не только опушение, заранын кармабашы дагы связаны да, эки орган бири-бири мененчи. Недержание мачаны жаратып атат. Андан сырткары биздин аялдарыбыз кыркы чыкпай жатпастан эле сразу эле жумушка кирип кетип эле өздөрүндай ал учурда билинбегени менен кийин жашы өткөн сайын стенка, мындайча айтканда, жанагы жатындын стенкасы бошошуп кетет дагы, мача кармай албасаң жатын түшүп пайда болот. Ошого сөзсүз таасир этет. Азыркы учурда гимнастика деп коет, физкультураларга барбай атат, өзү аялдар гимнастика кылбай атат. Андан сырткары лишний гигиенаны сактабай атышат. Врачтын көзөмөлүндө ар дайым болбостон, барбастан жумуш, үй жумуш болуп эле бул кырсыкка кабыл калып атышат, диагнозгочу, устаз. Жана дагы элге кызык болуп атат. Бул биз чогуу пайдаланган аппарат, бул эмнеси менен таасир кылат экен? Кандай бир нур кетеби, же кандай бир дары-дармектин сиңимине таасир береби, же кандайдыр бир вибрационный кыймылдар болобу, же кандайдыр электрондуу бир нурлар кетеби, эмне таасир этет дегенде суроолор болуп атат, ошону да бир түшүндүрүп кетсеңиз. Бул биздин аппарат өзү негизги азыркы техниканын өрчүшү боюнча аппараттар 2 түргө бөлүнүп атат, ультразвуковой жана ошондой эле лазерный болуп. Биздин аппарат ультразвуковойго кирет, лазерный именно темир боюнча калат. Ал эми бизге пластмасса обычно УЗИге түшкөндө датчик болот, ошол сыяктуу эле болот. Бунун биринчи кынга киргенден кийин ички катмарында слизистый оболочкага сиз айткандай вибрация бергенде уже функция уже башталат дагы. Андан сырткары нур берип туруп, ошол слизистый оболочка тарып баштайт. Тарып баштагандан кийин бул биринчи күндөн, процедура өткөргөндөн биринчи күндөн 3-чү күнгө чейин только баняга, мындайча айтканда, парга кирбей турат, жана ошондой эле 3 килограммдан ашыкча жүк көтөрбөйт. Себеби бул учурда 3 күндүн ичинде жана слизистый оболочка, стенка сужение болот. Мындайча айтканда, тарып баштайт. Ошол убакта күч келтирбестен, узак пешком баспастан, спорт менен машыкпастан,
көп стресске кабылбастан покой керек биринчиден, парга барбаш керек, 3 килограммдан ашыкча жүк көтөрбөй, и бир калыпта ойду бир калыпка коюп, спокойно жүрүш керек. Ошондой жыйынтыгы балким кээ бирлердики эми диагнозуна каралат да. Кээ бирлердики биринчи процедурада эле жакшы болот, кээ бирлердики экинчи, үчүнчү процедурада жакшы болот. Ал эми биринчи, экинчи, үчүнчү типке карап бул опушение деп коебуз биз, жатындын ылдый түшүшүнө карап туруп биз процедура жасайбыз. Мынакей көптөр сурап атат. Өзгөчө кызыктырган баасы сурап атат. Анан бул зыянбы, зыян эмеспи деп атат. Анан канча убакытка тери таасирленет? Бир убакытта келгенде кайра мурунку калыбына келип калабы деген ушу 3 суроого жооп берсеңиз, анан сизди бошотуп, анан биз калган суроого мен өзүм жооп берүүгө аракет кылайын. Макул, устаз. Бул суроо боюнча биринчи биз клиникага кайрылып келсеңиздер, биз гинекологический осмотр кылабыз. Ал осмотрда биз стенканын канчалык даражада жумшактыгын, мындайча айтканда, опушение барбы, жокпу, воспаление барбы, жокпу, ошого карап туруп диагноз коебуз дагы, андан жасайбыз. Бул биринчи 2 процедура өтөт. Жаш курагы бир 20 жаштан жогору, 50 жашка чейин, 65 жашка чейин биз 2 процедура өтөбүз. Ал эми стенкасы аябай жумшак болуп, опушение 3-чү степень болуп кетсе, бул 3-чү процедура кошобуз. Бир процедурабыз 4000 сом болот, устаз. Экинчи процедурасы 4000 сом болот. Анын арасында бул гинекологиялык осмотр келет, андан сырткары гинекологиялык назначениялар келет. Аны менен эле кошо процедураны алгандан кийин бул гимнастика кейгеле же болбосо упражнение кейгеле деп коет. Кынды тарата турган гимнастикаларды биз WhatsApp аркылуу группага кошобуз да ошолорду жөнөтүп турабыз. Бул биринчи процедура, экинчи процедура жасагандан кийин бул 5 жылдан 7 жылга чейин бул гарантиясы менен, себеби бизде гимнастикаларды постоянно көзөмөлгө алып, андан сырткары гинекологиялык назначениялар менен коштолот. Рахмат. Зыяны жокпу? Зыяны бар. Бул кимдерге зыян? Мындайча айтканда, биз гинекологиялык осмотр кылганда миома матка, дисплазия деп коебуз, жанагындай эрозиясы аябай өтүшүп кеткендерге, ПЦР 16-18 деген биз мазок алабыз. Ошолорубуз эгерде ПЦР 16-18 начар чыга турган болсо, биз аларга жасабайбыз. Аны менен эле кошо бул рак клеткасы ойгонуп калганда, предраковый болезньдерге булар зыяны бар. Ал эми калгандарга эч кандай зыяны жок. Мисалы, азыр бул көпчүлүк адамдар, медиктер, не только медиктер, башка адамдар деле буну как бизнеске айландырып алышты. Эч кандай эле гинекологиялык осмотр жок эле, сразу эле акчага кызыгып эле, ой бул мондай жок, андай жок деп туруп жасап салат дагы. 1 жылдан кийин жанагындай ПЦР 16-18 деп атпайбызбы, раковый клетканы ойгото турган вирустарды ойготуп салат дагы, кийин ошонун натыйжасынан рак клетка болуп, мындайча айтканда метастаз же болбосо башка жерге кетип калып, көйгөйлүү маселелер жаралып атат. Ал эми бул жөн эле аппарат эмес, бул аябай жакшы аппарат биринчиден, бирок анын коркунучтары дагы бар. Албетте гинекологиялык көзөмөлдөн, анализдердин жардамы менен, лечениялардан кийин баштаса эч кандай коркунучу жок. Албетте адам баласынын ден соолугу биринчи өчүрөт, байлык деп коет, ошон үчүн ден соолугуңуздарды караңыздар. Дамира, эми дагы коштошордун алдында акыркы суроо. Анализи, осмотру, процедурасы 4000 сомбу дейт. Анализдер жок. Анализдер бул отдельный тапшырылат. Себеби бизде больницкий лаборатория бар, лаборатория бизге карабайт. Осмотры бесплатный, гинекологический консультация бесплатный, анын ичинде гинекологический жана упражнение кейгеле деп коебуз, видеороликтерди жөнөтүп турабыз. Биз алардан көзөмөл алып турабыз. Кандай болуп атасыз? Мурун кандай болчуңуз? Азыр кандай болуп калдыңыз? Ар кимне индивидуальный подход деп коебуз, ар кимине өз-өзүнчө жооп беребиз. Бирок тилекке каршы лабораторияга тапшырабыз. Бизде лаборатория бар, бирок ал акчасы отдельно төлөнөт.
Рахмат, Аллахым разы болсын. Сиздин татынакай кичинекей сүйкүмдүү кызыңыз бар, ал сизди күтүп атат болуш керек. Балдарыңыз карга барып, алек кылып ишиңизди кыла берсеңиз болот. Сизге мынакей Кипа деген кызуу суроо берип, рахматын айтып атат. Мен ойлойм башкалар да ыраазы болот болуш керек. Сиздин дагы көп түшкөн суроолоруңузга мен ойлойм, сиз дагы өзүңүз чогуу биз жооп беребиз. Ошо линиядагы суроолорду мен ойлойм биздин личкага жиберсеңер, мынакей жанагы хайызы коюу болуп келаткан эмне болот, 10 күндөн ашып келет эмне болот, цистит болсо эмне болот деген суроолорду мен окуп аттым. Өтө көп суроолор берилип атты, ага да жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз ойлойбуз, биздин доктор да аны жөн калтырбай ар кимдерге жооп кайтарып жооп берет. Жоопсуз калбайсыңар. Андыктан личкага көбүрөөк ыргыткыла. Личка менен болсоңор жакшыраак болот. Дамира ханым, ассаламу алейкум. Эми эркектер тууралуу сурап атат. Машалла дейт. Биз мужское здоровье деп эркектердин здоровьясында берип аттык эле, адагы өзүнчө ажиотаж болуп кызыкка ээ болду. Мен ойлойм, каяк тарап болбосо дагы, кайсы тарап болбосо дагы эркектерге тиешелүү маселе болсо, бул аялдардын дагы жашоосуна кызыкчылык алып келе турган, турмуш курууду бекемдей турган маселе экен. Мен ойлогом, бул аппараттагы кандай болот десе, бул аппаратка келип көбөй болуп ыйлаган аялдар да болгон экен. Ал кандай? Ушул себептен күйөөбүз менен жашай албай атабыз. Ушундай жаман себептерден күйөөм мени чанып атат. Жолбосо ушул себептен керек болсо ажырашкан үй бүлөлөр да бар экен. Мен ойлойм, ушул тараптан үй бүлөнүн ынтымактуу бекем болушуна дагы салым кошо турган болсо, мен ойлойм, бул маселе керек. Кайсы бир мусулмандар бул керек эмес, керек, анан кийин шарият боюнча тыюу салынган, андай мындай дегенине карата биз ойлойбуз, бул жакта ихтилаф маселеси бар, спорный маселелер бар. Кимдир бирөө зыяны бар деп айтат имиш. Зыяны кандай болбосун, бул зыяны эң минимальный болуп туруп, ден соолугуна, жанагы сараны токтотушуна, маткасына, опушениясына, андан аркы башка жаман ооруларга жакшы жардам берип, өзүн жакшы алып жүргөн аялзат сулуулукка умтулган сулуу боло турган болсо, мен ойлойм, бул пайда керек пайда, сооптуу пайда. Эч кандай бир жерди кесип салып, ыргытып, же тигип өзгөртүп болбогондон кийин, мен ойлойм, бул шарият маселесинде дагы каршы келбейт деп эсептейбиз. Биз дагы маалымат алганбыз. Андыктан бул маселеде мен көп кызыгып көргөндө косметологиядан пайдалангандар бар экен деп уктум. Мен дагы да айтам, косметологдор пайдаланса жакшы, бирок косметологдор ал бир тараптуу сулуу кылыш үчүн. Мына бизде гинеколог өзү айтып кетти, доктор, аны изилдеш керек. Предраковое состояние болушу мүмкүн, жанагындай миома киста, болбосо кандайдыр гормональное нарушение. Муну гинекологдор изилдеп, жана мен жөнөткөн гинекологический креслону көрүп отурсуңар. Ушул жагынан кылдаттык карабаса, албетте баардык кайсы бир жакшы нерсени биз ашачап, тескерисинен зыян кылып алышыбыз да мүмкүн. Андыктан ушу гинекология кесибине ээ болгон, жанагынтип биздин докторго окшогон сертификат алган ушундай докторго кайрылсаңар, мен ойлойм, ишеничтүүрөөк болот деп. Мынакей эми суроолор. Черный тминдин майын алсамбы деген, бирок ошо ысык колдо, ысык көлдө жашайт элем дейт. Ысык көлгө, мен сизге айтып кетейин. Ысык көлгө биздин дистрибьюторлор бар. Биздин дистрибьюторлор, биздин стране баракчага кирсеңер, баракчада региондордон кимдердин телефону бар. Жолбосо биздин ушу баракка кайрылсаңар, баракчага кайрылып, телефондогу жазылган телефондорго кайрылсаңар, ысык көлдөн силер ысык көл болобу, лейлек болобу, кайсы региондо биздин дистрибьюторлордон силер маалыматын алып, ошол жактан эле биздин дарыларды ала алсаңар болот.
Эфир сакталабы дейт, сакталат, бирок суроолор өчүп калат экен. Суроолорду кайрадан биздин личкага жөнөтсөңөр, биз сөзсүз силерге жооп беребиз Аллахтын кудурети менен. Семире албай жатамын, эмне кылсам болот дейт. Бизде арыктаса да мүмкүнчүлүк түшкөнбүз, семиргенге да мүмкүнчүлүк түшкөнбүз. Мынакей арыкташ үчүн дагы, дегеле ден соолугун көп оорулардан арылыш үчүн, көп сыркоолордон кутулуш үчүн, жана анын ичинен ошо арыкташтар үчүн центр лечебное голодание. Ушу голодание менен өзүнүн ден соолугун көп нерсени чыңап, жана ошонун ичинде эле арыктап ала турган мүмкүнчүлүк түзүп, мынакей биринчи этап 5 күндүк өтүп атат. 21-22-синде биз экинчи потокту күтүп атабыз, аларга уже жашылып калды. Силер тезирээк жашылып улам кийинкисине 5 күндөн кийин улам оошуп турат. Азыр биз орточосун алдык, 3 күндөн 10 күнгө чейинки. Ага да жашылып калып, арыктаганга мүмкүнчүлүк алсаңар болот. Ошол эле учурда биздин докторлорго келип, мына терапевттер, мен отурам, силердин арыкташыңардын себебин билели. Арыктаганда билесиңер, көз үгүп калат, көз тиет, кандай бир сыйкырлар болушу мүмкүн. Же болбосо бизги ички аппараттары абадан кыйын, жаман абалда болгондуктан адам арыктайт. Анткени тамактын сиңимдүүсү жакшы болбогон үчүн, балки мите курттар, паразиттардын оорулар бардыр, гормональный нарушениялар бардыр. Мына ушуну биз да изилдеп отуруп, врачтардын көзөмөлүндө жакшы витамин, жакшы тонусту көтөрө турган, жана вести кошо турган дарыларды берип отуруп, жардам берсек болот деп эсептейм. Өзгөчө бизге эркектер келип атып, жакшы жыйынтыктарга жолугуп атканын биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Валейкум ассалам, Сатыкеев. Сизден да разы болсун Аллахым. Ушинтип дуаңар менен, жакшы сөзүңөр менен колдоп турсаңар, ушу силерге биз жакшы ыңгайлуу шарт түзүп, жакшы ден соолуңарга жакшы көзөмөл боло тургандай шарттарды түзүп атабыз. Мына бүгүнкү биздин 10 биздин кардарыбыз арыктоо жана андай программасы менен жүрүп, жатаканабызда жатып, сейилдеп, бардык процедураны алып, массажды да алып, клизманы да алып, фитобочканы да алып, шахтага да олтуруп, ушундай сонун профессор Талант Орозкуловдун консультациясын алып, абдан разы болуп аткан, жакшы условияда жатканын мынакей жашырбай айтып берип разы болушуп атат. Силер үчүн мына ушундай кызмат даярдап иштеп жатабыз. Ассаламу алейкум, устаз. Миоманы алдыргандан кийин спайка пайда болду дейт. Эмне кылса болот? Кайсы дарыларды ичсе болот? Эми спайка кандай түрдө болду, кайсы түрдө бизге келип гинекологко көрүлгүлө. Андан спайка, кандайдыр миома, кисталарды эрте турган, рассасывать эте турган дарылар бар. Аны кошуп берсек, иншаллах биздин комплекс менен жакшы болуп каларсыз. Ал спайка кайерде кандай болгонун биз айта албайбыз. Жана андай суроолорго жооп бере тургандай сизге гинекологубуз обязательно сөз жок жооп берет. Андыктан сиз линияда болуп туруңуз. Сүлүк курт менен дарылаганга кандай карайсыз? Сиздерде планда барбы дейт. Сүлүк. Бир аудан профессор Ташкентте окуган, өзү кийин ушу натуропат болуп, жалаң гана зыянсыз дарылар менен дарылап, анын ичинен эң мактаган ушу жана Борис деген бир профессор бар экен. Ал ошо кан алмаштырууда, кан жанагы онко оорулар менен күрөшүүдө, оорулардын жана хроническийин жок кылууда эң жакшысы бул кан алмаштыруу. Кан алмаштыруунун ичинен ал сүлүк деп айтып кетип атат. Сүлүк койгула дейт. Ушунчалык сонун таасир берет дейт. Сүлүккө абдан баа берген мына ошодон көрдүм, жана башкалардан угуп атабыз. Анткени кан алмашып жакшы болот. Мен силерге айтарым, сүлүктөн да жакшы, эң жакшы сүлүктөн да алдаганча жакшы бул хижама. Хижама адам кан сорот. Канды кереги жок, канды керектүү жерден сорот. Бул курт соргондо сүлүктө пайдасы бар, бирок анын тескери таасир. Ал абдан ооруйт, ал тереңирээк сорот.
анын сахарный диабетке окшогон жана башка ооруга окшогондор алышына кыйын болуп калат. Анын ченемдүүлүгү, курт мурунку пайдаланган кайра өлгөнбү же кайра эле койгонбу, мына ушул сыяктуу нерселер болуп аткандыктан эми бул курт жөнүндө айта берсе биз абада окуганбыз, аны менен иштегенбиз. Менин айтарым албетте сүйлүк пайдалуу, а бирок сүйлүктөн хижама, жанагы хижама деген бизде ошол окууду бүтүп, биздин жанагындай жакшынакай койгон, сан служба койгон шарттар менен иштеген ошондой хижама центр болсо кан алсаңар абдан жакшы болот. Биз кан алмак түгүл хижамалар, биз ошо хажамдарды, хижама профессиясында иштей турган адамдарды даярдап атабыз. Андан тышкары бизден келип окуп алсаңар да болот. Эң сонун шартта абалда биз окутуп да жатабыз. Сиңдимдин кулагына үндер угулуп, башы айланып жатат, кандай жол менен дарылууну сунуштайсыз дейт. Бул галлюцинация. Галлюцинациянын түрлөрү болот. Ал угуу галлюцинация, көрүү галлюцинация, сезүү галлюцинациясы. Мына ушундай васвас мээсине кандай бир мыслдерди берген, ойлорду берген галлюцинация түрлөрү болот. Раздвоение личности деп коет, шизофрениянын да бир түрү. Мынакей ушул галлюцинация кулагына угулуп аткан нерсе боло турган болсо, сөзсүз дем салдырыш керек. Болбосо бул токтоп да калышы мүмкүн, бирок башка ягына өтүп кетет. Илгери мен аркаман бирөө ээрчип жүргөндөй болчу эле, ал токтоп калды дейт, кийин карасаң башка оору менен ооруп атканын көрөсүң. Мен көзүмө көрүнчү эле, көрүнбөй калды деген дугасың, а бирок кийин өтө жаман башка оору менен ооруп атканын көрөсүң. Эмне дегенде ал жин шайтан башка түрүнө, башка жолго, башка зыян кыла турган нерселерге өтүп алып, ошентип зыян кылат. Эми кимдир бирөө үчүн жин шайтан дей бересиңер деген адамдар бардыр. Алар үчүн калп, биз үчүн чындык. Бул жин деген аламаты бар. Мына өткөндө жин шайтандардын күчү менен сыйкырлар, жана көз ачыктар, бүй чалыш, моло чалыштар, жин шайтандар менен иштеп, жинди киргизип, ошолордон маалымат алат. Алар сыйкырлаган нерселерди жандырыш керек, кантип жандырыш керек деп биз силерге айтып үйрөтүп аттык. Мына ошонун ичинен биз айтабыз. Жин жанагындай кулак карды экенин сүйлөп, угулуп да калат. Мындай адамга сөзсүз дем салдырышыбыз керек. Демди жанан гана молдолор, Куран окуп гана салыш керек. 1 сааттан кем эмес дем сала турган жерге баргыла. Мына бизде 1,5 саат 3 молда угушуп салат, күчтүү молдалар. Мына ошондон кийин албетте жакшы болуп каласыңар. Ошондуктан жин кирбеш үчүн коргонуу деген бар. Урматтуу менин замандаштарым, коргонуу, ар дайым коргонуп жүрүш керек. Бул коргонуу жөнүндө бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткен. Биз таратып да жатабыз, айтып берип да жатабыз, колуңарга тапшырып да берип атабыз. Өзүңөрдү коругула, үйүңөрдү коругула, өзүңөрдү тазалагыла, үйүңөрдү тазалагыла. Жана өзүңөрдөгү жинди кууп чыккыла, үйүңөрдөгү жинди кууп чыгыла деген көп дуаларды үйрөтүп, жана барактарды таратып атканыбызды көрүп атасыңар. Ошолорду көбүрөөк пайдалансак, Куран жана шарият негизинде албетте жана угулуп калат, көзүнө көрүнүп калат, зыян кылып коет, түндө басырык болуп басат, түшүндө бирөө кубат. Ушул сыяктуу жаман ыплас түштөрдү да көрбөй каласыңар деп мен айтып кетет элем. Андыктан коргонуп жүргүлө. Эмне үчүн цистит болот аялдар кандай лечение кылат дейт. Силерде цистит деп атала турган болсо, эркектерге простатит деп коет анда. Мындайча айтканда мочеточник, ошол каналдарга суук тиет, кандайдыр инфекция кирет, кандайдыр өзгөрүүлөр болуп туруп, бул нерседе көп нерселер, ошол эле митокурттарда зыян берет, адам көп өзүнө нагрузка кылып салат, нервин четет, стресстин негизинде болот. Эми түрлөрү көп, циститтин пайда болгону жана простатиттин пайда болгону. Мен ойлойм, ар бир 10 эркектин 7-8 ошо простатит менен болуп ооруган, ооруп бүткөндүр, ооруп жүргөндүр.
ушул сыяктуу аялдарда дагы көп цистит болуп ооргандар көп. Эми бул суук тийүүдүн жана айтып аткан бир түрү, бул мындан дарыланыш керек, болбосо ал нары тереңирээк басса башка жаман ооруга айланып кетери албетте белгилүү. Ассаламу алейкум, устаз. Кстати, дейт. Хиди черный тмин, хинди черный пальмовая пыльца, жанжабиль, сеннамеканская, хулиганы, Москвадан центральный мечиттен алдым. Кандай ичем полный, курс лечения канча ичем, рахмат, Аллахым разы болсун дейт. Хулиганы деген эмнеси? Эми ал сиз биздин телефонго кайрылсаңыз, кыздар сонун кылып жооп берет. Өзүңөрдүн WhatsApp-ыңарды таштап койсоңор, биз жакшы маалымат беребиз. Көк боорго черный тмин жакшыбы же оливковый масло жакшыбы дейт. Экөө тең жакшы. Бири-бирин өзүн синергизм деп коет. Бизде карап отурсаң, тиги деле витаминге бар, буну бирөөнү эле ичиш керекпи дейт. Албетте. Биз бүгүн ичип аткан тамагыбыздан тиешелүү жанагындай витаминдерди ала албай атабыз. Бүгүн биздин жеп аткан наныбыз деле ошо деле помидор болобу, картошкасы болобу, майы болобу, ала суу май деп атсаңар, баары химия болуп, биздин организмге тиешелүү элементтер, витаминдер барбай жатат, жетпей жатат. Анын ордунда токсиндер сиңип атат. Андыктан оору көбөйгөндө ошодон мына биздин баттарды ичүү менен анын ичиндеги жанагы витаминдер, ошондой майлар, тиешелүү белоктор, углеводдор жакшы түрдө барып, мына ошон үчүн адам сакайып калганда ошодон болуп атат. Ошонун ичинде оливка абадан көп витаминдерге, органикалык майлар, неорганик майларга, ошо оливканын эле составында жанагы омега 3, омега 6, 9 деген бар. Аны башка жактан издеп жүрөт, ал майдын ичине эң сонун качественный составында бар, тиешелүү ичсеңер, аны ошон үчүн ач карын ичкиле деп айтабыз. Жакшы оливка май эртең менкисин чоң кашык менен ичип турсаңар, 100% сиңип кетет. 100% жарым саат, 1 сааттын ичине жетпей сиңип кетет. Андыктан ал кан тамырларга чейин барып, адамдын тиешелүү булчун кан тамырларга чейин тиешелүү витаминдерди жеткирип, абдан жакшы абалга алып келет. Тиминди кошсоңор, синергизм, анын витаминдик касиетин, таасирин андан 5 бетер күчөтүп жакшы кылат. Варикозду аяктырса болобу дейт. Тромб жок болсо аяктырса болот. И тромб мисалы бизде эле ошо болуп аткан жакын эле адамдын атын эле айтып бербейли, көз тийбесин деп 7 жолу келип тромб бар, операция кылыш керек деген жакын адамыбыз 7 жолу бизден хижамага өтүп, андан кийин барып текшерсе тромб жок болуп, мынакей жакшы абалда жүрүп атат. Ошол эле канча аялдар келип төрөнүн алдында варикозум чоңоюп кетти эле, төрөгөндө дагы күчөп кетпесин деп бизге келип, алдын ала ошол хижамадан өтүп жакшы абал болуп, анан кийин дагы андан ары төрөгөнгө өздөрү сапар алышып атат. Мына ушул сыяктуу варикозду көрөлү, кандай бир жыйынтыгы менен сиз келсеңиз. Ошон үчүн карап көрөлү, варикоздун степенине жараша биз карап көрөм, анан кийин сизге айтабыз. Биздин врачтарга да көрсөңүз, жакшы сизге консультация берет. Мынакей бир 2 суроога гана жооп берем, урматтуу менин замандаштарым. Убакыт дагы чегине келип калды. Уланбеков деген суроо берип атат. Устаз, мен аскерден ооруп келгем, анан урологко көрүнгөм. Ал текшерип үйлөнүшүң керек экен, үйлөнсөң калыбына келет деген. Негизи медицинада ушундай диагноз болобу дейт. Албетте болот. Сиз кандайдыр бир урология, сиз аскерден эгерде ооруп келсеңиз, эмне үчүн андай айтып атат? Балким сиздин тестостерон, ушундай гормондоруңар ашыкчаап, жана кандайдыр бир застой болуп, анан сиздин предстательный железаңызга кандай бир таасир берип атканын биз билбейбиз. Урологдор эмне үчүн мындай жыйынтык кылып атат?
Бирок албетте үйлөнсө баягы предстательное железо, адамдын гормону, мунун баардыгы иш жүзүнө кирип туруп ошол жактан жана катып калган застой болгон предстательное железо же наркы эрки иштеп кетет деген ниет менен айтып аткандыр. Эгер армиядан ооруп келген кандай бир воспаление болсо, наоборот аны дарылап туруп үйлөнүш керек деп айтат элекпиз. Кандайдыр болбосун үйлөнүүгө шашпагыла. Үйлөнүүгө шашпагыла, үйлөнөрдүн алдында, үйлүү болоордун алдында аялдар болобу, эркектер болобу, ушул жагынан өзгөчө мочеточник жыныстык жагынан текшерилип тургандан кийин баш кошсоңор жакшыраак болот. Анткени текшерилиш абзел. Кийин тукумуңарга, үй бүлөңөргө, жашооңорго абдан жакшы болуш үчүн мен айтат элем, келип текшерилип, ошого даярданган жакшыраак болот андан дагы. Алып туруп эле жөндөн жөн үйлөнүп алып, ошондо сакайып кетен деген дагы туура эмес деп эсептейм. Жакында бизде дагы урологдор келет, урология жагынан, гинекология жагынан, гинеколог өзүнчө, уролог өзүнчө, эркек аялдар көрүнө турган биз ушундай врачтардын тобун ачып атабыз. Мына келип туруп биздин урологка да көрүнсөңөр болот. Бул жакында ачылат. Мына биз ачтык. Билесиңер, Шахта Соленой ачылды, жакшы абалда ачылды. Бизде сүннөткө отургузуу деген жакшы, физиолечениянын түрлөрү, парафин жана башкаларды өтө турган, лечебное голодание центр ачтык, жакшы абалда сонун болуп атат. Сонун абалда параллельно жүргүзө турган хижама центр, мурда очередь эле болорчу эле, келип туруп бүгүн ашып кетсе бир күн мурун жасаласаңар, болбосо зарыл болсо келе калсаңар, ошол күнү эле жасап бере турган хижама центрди ачтык. Параллельно көптөгөн хажамдар иштеп аткан. Мына ушул сыяктуу нерселер көп ачылып атат. Жакында биз стоматологияны да ачабыз, гинекология менен иштеп атат, кардиология, эндокринология, аллергологдор келип, дерматологдор да келиштеп, мына ушундай комплексный дарылап турган мүмкүнчүлүк биз силерге түзүп атабыз. Иншаллах бул жакында эле болот, ошонун ичинде урологубуз да келип калар. Иншаллах ноябрь айында барамыз деп Садыкеев бизге жазып жатат. Иншаллах биз сизди күтүп алабыз. Аман эсен болуңуз, оорубаңыз. Ассаламу алейкум. 3 жаш кызы аскарида жана дерматит диагнозу дарыласак деле кайра кычышы денеси эмне кылсак болот дейт. Бизде эң сонун абалда күчтүү педиатрлар иштеп атат. Бизде мына аллерголог, эндокринологдор келет. 3 жаштагы кызыңызды биз учетко алабыз. Аны өзүнчө дагы паразитарны текшерип көрөбүз. Эгер эле ошо аскарида болсо ичинде биз дарылаган комплексный дарынын арасынан аскариданын А тамгасын таппай каласыңар иншаллах. Бизде дарылар бар. На клеточном уровне лямбле окшогон аскарида турмактыр. Лямбле окшогон эң кичинекей, анын личинкалары клеточный уровеньге жабышып калса дагы аны барып кууп чыгып, өлтүрүп алып чыга турган дарылар бар. Аллахтын кудурети менен дарыласак болот. Педиатрлардын жакшы стажы өтө көп педиатрлар бар. Керек болсо бизде педиатриянын хирургиясынын жалгызгана педиатр хирург профессор Талант Орозкулович бар, бизде иштеп атат. Ал дагы өзүнүн консультациясын берер. Мына ошого окшогон күчтүү врачтарга бизге келип көрүнүп, жыйынтыгын чыгарып, кандайдыр бир жыйынтык анализдер болсо кошо ала келип, учетко алып дарыланып көрүңүз. Эрозивный гастрит, ушул сыяктуу нерселердин баарына суроолоруңарга жооп беребиз, урматтуу мусулман бир туугандарым. Айтолкун деген кызыбыз агай молодец, баарын ачып, элдин камын ойлоп жүрө бериңиз. Сизге Алла ыраазы болсун, урматтым чоң сизге деп. Мына менин ушундай жакшы кыздарым, карындаштарым жакшы сөздөрүн айтып атат. Силерге да Аллахым ыраазы болсун. Эгер деле ушу силерге пайдабыз тийип атса, бул эң жакшы нерсе. Эң жакшы адам башка бирөөгө пайдасы тийип турган деп айтылат.
Андыктан биз ахирет үчүн иштеп атабыз. Дуаңарды берип тургула, урматтуу мусулман бир туугандар. Баракаллаху фикум. Силерге дагы Сатаровго окшогон жакшы дуаларын берип атат. Мына ошон үчүн биз азыр убактылуу силер менен коштошобуз. Линиядан кетпегиле. Эгерде биздин Telegram каналына катталсаңар, ал жактан биз күнүгө берген суроолорго жооп берип атабыз. Telegram канал бул Сеннамет интегративдик клиника деген Telegramдагы биздин баракчабызга кирсеңер, жана башкаларды кирсеңер, ал жактан биз түзмө-түз көп азилдешип, сүйлөшүп турабыз. Андыктан мен бул прямой эфирибизди сактап коем. Көрбөгөндөргө ссылка менен көргүзсөңөр болот. Берге жооп берилбеген суроолорду кайра личкага жөнөткүлө. Андыктан жоопсуз калбайсыңар. Кимдир бирөө ушул эфирден жооп бере албай калса таарынбагыла. Биз консилиум менен жакшынакай абалда сөзсүз силерге жооп беребиз. Ден соолукта болгула, оорубагыла. Элибизге тынччылык болсун. Ассаламу алейкум.